Саламатсыздарбы, урматтуу биздин катталуучулар жана бизди көрүүчүлөр. Биз өзүбүздүн каналыбызда кылмыш жаза укугу боюнча тездетилген курсту улантабыз. Бүгүн сиздер менен биз адам өлтүрүү 122 берененин экинчи бөлүгүнүн 15, 16, 17, 18 4 пункттарын бирдей бир эле лекцияда карайбыз. Анткени баардыгы бири-бири менен өтө тыгыз байланыштагы тема. Ошондуктан баардыгын эле бир лекцияда камтысак болот. Өзгөчөлүгү эмнеде жатат? Бул баардыгы бир адам эмес, бир нече адамдар тарабынан адамдардын өмүрүн кыйып болуп эсептелинет да. Мисалга 122 берененин экинчи бөлүгүнүн 15 пунктунда адамдардын тобу тарабынан жасалса деп койгон да. Адамдардын тобу деген эмнени түшүндүрөт? Кыргыз тилинде адамдардын тобу дегенде эки же андан көп адамды түшүнөбүз. Демек, бирөөдүн өмүрүн эки же андан көп адам кыйды деген сөздү түшүндүрөт. Ошондуктан 15 пункттун өзгөчөлүгү эч кандай ролдорду бөлүштүрбөй, өз милдеттерини бөлүштүрбөй, кокустан пайда болгон ниеттердеги байланыштуу адам өлтүрүү. Мисалы бул эми бейбаштыктарда, кандайдыр бир өз ара өч алууда, кандайдыр бир кагылышууда эки адам бир адамды мисалы ур токмок алып өлтүрдү дейли, же болбосо эки адам сүйлөшүп жанагыдай сүйлөшпөй туруп жанагыдай иш аракеттерге барганда экөөнүн аракетинин себебинен өлүм келип чыкты дейли. Демек, бул 15 пункт болуп калат да. Эч кандай ролдорду бөлүштүрбөй, мындай кокусунан пайда болгон ниеттер менен аракеттердин негизинде келип чыккан жыйынтык адамдын өмүрүнүн кыйылышы. Ошондуктан эгерде алдын ала сүйлөшүлбөй бирөөдүн өмүрүн кыйса эки адам, бир адам, анда ушул пункт менен жиктелет жана жоопкерчиликке тартылат. Ошондуктан бир эле нерсени эске алышыбыз керек. Ал ошол адамдын өмүрүн кыюуда алдын ала сүйлөшүлбөгөндүгү, ролдордун бөлүштүрүлбөгөндүгү, эч кандай жалпыланган пландардын жоктугу. Демек, ушул квалификацияга алып келип такайт. Ушул квалификация менен жооп берет, ушул пункт менен жооп берет дегенди түшүндүрөт. Эми ушунан өзгөчөлөнүп эле мыйзам 16 пунктту койгон. Ал деген сөз алдын ала бүтүн боюнча адамдардын тобу деп койгон да. Демек, эгерде алдын ала бүтүн болсо, сен бул жерде карап турасың, сен чакырып чыгасың, сен атасың, сен алдайсың, сен алакыстасың, сен моуну көтөрүп ал, сен моуну алып ал. Демек, ар кимиге өз ара ролдорун бөлүштүрүп алып, ошол адамдын өмүрүн кыюуга бара жатканда сен светти өчүрөсүң дейсиң мүмкүн. Мисалы, ар биринин ролу бар да, аткара турган иши бар, жумушу бар, ошол адамдын өмүрүн кыюуга багытталып жашалып аткан аракеттерде. Ошондуктан бирөөсү чалып чакырат, бирөөсү кандайдыр бир бут тосуучу иштерди жасайт, бирөөсү бир нерсени четтетет. Ушинтип ушунун аралыгында барып туруп жасоо, адам ишке ашыруу адамдардын тобу тарабынан алдын ала бүтүн боюнча деп айтылат. Демек, бул жерде баардыгы өз ролдорун билишет, эмне кылгандыгын билишет, ошол адамдын өмүрүн кыюуга багытталып жасалып аткан аракеттерди түшүнөт. Аракеттер болуп жаткандыгын түшүнөт. Жыйынтык кандай болорун билет, ошол адамдын өмүрүн кыйларын билишет. Ошого ылайык өздөрүнүн милдеттерин аткарышат. Аягында ошондой жыйынтык чыгат. Демек, ушунун баардыгы тактала турган болсо, алдын ала сүйлөшүлгөндүгү, алдын ала бүтүнгө келишип, мисалы мынча акча табабыз, мынча бөлүшөбүз, мындай болот деген келишимдер болушу мүмкүн, эгерде ушуну өлтүрүп мындай кылып алсак деп. Ушул мезгилдерде бул адамдардын тобу тарабынан алдын ала бүтүн боюнча деп айтылат. Демек, биз пландын жоктугу, ролдордун бөлүштүрүлбөгөндүгү, алардын бир ниети менен камтылбагандыгын аныктай албасак, бул 16 пунктту кое албайбыз. Демек, бул убакта биз экөөнүн айырмасы ушул тобу тарабынан жана адамдардын тобу тарабынан алдын ала бүтүн боюнча деген ушуну түшүндүрөт. Эми ушул эле мезгилде андан оруураак формалары
17 жана 18 пункттарда коюлган. 17 пунктта өзүңүздөр көргөндөй уюмдашкан топ тарабынан. Эми уюмдашкан топ тарабынан жана биз айтып аткан адамдардын тобу тарабынан эмесе, биз 17 пунктта уюмдашкан топ тарабынан дегенди чечмелейбиз да. Уюмдашкан топ деген сөз өзү биринчи бул бир эки же андан көп адамдар тарабынан бир нече кылмыштарды жасоого багытталып түзүлгөн топ болуп эсептелет. Биз эгерде бир эле өлүмгө, бир адамдын өмүрүн кыюуга багытталган планды түзүп барган адамдарды анда 16 алып түшөбүз. А жок, эгерде ошол бир эле кылмышты жасоо менен чектелбөө, бир нече оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасоону максат кылып түзүлгөн топту уюмдашкан топ деп айтабыз. Тергөөдө, сотто дагы ошол уюмдашкан топ тарабынан жасалгандыгын аныктоо кыйыныраак. Анткени ошондой ниетини материалдай кандайдыр бир далилдер менен далилдеш кыйыныраак болуп калат. Ошондуктан көпчүлүк учурда адамдардын тобу тарабынан алдын ала бүтүн боюнча деген статьялар коюлуп кетет. Анткени биз уюмдашкан топ тарабынан адам өлтүрүлдү деш үчүн бул объект бир эле адамдын өмүрү, булардын жасоо кылмышынын бир эле максаты болгон эмес дегенди түшүндүрүшүбүз керек да. Бул адамдан тышкары дагы бир нече адамдарды өлтүрүүгө ниет кылып жүргөн топтор. Бул мисалга дайыма ошондой каракчылык же болбосо дайыма кандай бир талап тоноочулук же адам өлтүрүү, жанагыдай адам өлтүрүү менен акча шантаждоо менен же ошондой кандайдыр бир адам урдоолор менен алектенип жүргөн адамдарды экендигини, ошондой топ экендигини далилдей билишибиз керек. Демек, булардын тобу, адамдардын тобу бир адам, бир кылмышка эмес, бир нече оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасоого ниеттенип жасап жүргөндүгүн далилдемейин сайын топ дегенди коюш кыйыныраак. Демек, ушул менен квалификация кылыш үчүн биз уюмдашкан топтун белгилерини биз далилдеп кагазга түшүрсөк, андан кийин койсок болот. Эми ушул 122-нин адам өлтүрүүнүн эң аяккысы бул коомдоштурулган, коомдук жанагы кылмыштуу топтун тарабынан жасалган дегенди 18 пунктка койгон. Коомдоштуктун деп коет, кылмыштык коомдоштуктун тарабынан жасалган кылмыш деп бүгүнкү күндө ошондой которулуп коюлган. Ошондуктан бул жерде биз кандай десек жетиштүүрөөк болуш үчүн биринчи коомдук кылмыштуулук дегендин толугураак аныктамасын беришибиз керек да. Ал үчүн жогоруда көрсөтүлгөн адамдардын тобу системалык түрдө, белгисиз мөөнөттө ошондой оор жана өзгөчө оор кылмыштарга багытталган түзүлгөн уюмду айтабыз. Эми булдайча айтканда, биздин жөнөкөй тил менен айтканда кандайдыр бир бүгүнкү күндөгү жанагы кылмыштуу топторду айтып атабыз, ар кимдики деп. Мисалы, өздөрүнүн аты бар кылмыштуу группалардын ушундай өзүнчө бир формулалары бар, алардын иерархиясы бар деген түшүнүктүү да. Башында башчысы бар, анын жумушун аткаруучу адамдары бар, анын жаап жашыруучу структуралары бар, анын камсыз кылуучу структуралары бар. Демек, ушундай туруктуу түзүлгөн түзүмдү биз кылмыштуу топ деп айтабыз да, кылмыштуу топ деп айтабыз. Башкача айтканда, формулировкасы жанагыдай болуш керек да. Башчысынан баштап иерархиясы, армиясы, анын органы, анын ошол акчаны жок кылуу же болбосо чыгаруу боюнча өзүнчө функционалдык иштерин аткарган туруктуу түзүмдү тарабынан жасалды дегенди биз далилдешибиз керек. Көпчүлүк учурда мынтип далилдеш кыйын. Практика жүзүндө, тажрыйбада өтө эле кыйын болот. Анткени ошол кылмыштуу топтун белгилерин алып келип жанагы бир адам өлтүрүүгө байланыштырыш кыйыныраак.
Ошондуктан көпчүлүк учурда бул статьялар колдонбой калып атат. Себеби жанагы структураны да илдеш керек. Демек биз ошол кылмыштуу топ тарабынан жасалды деш үчүн жанагы бардыгыны белгилерди, топтун белгилерин көрсөтүп, ушул тарабынан жасалды деп ошолорго алып барышыбыз керек. Демек эгерде мындайды далилдей турган болсок, анда бул далилдөө башка статьяларды да кошконго бизди милдеттендирет. Анткени ал жерде ошол кылмыштуу топту уюштуруу маселеси бар. Ал жерде ошол башка кыймыл аракеттерге дагы юридикалык баа берүүгө туура келет. Себеби аны жасагандан анын ичинде, ошонун ичинде да бир нече кылмыштар бар дегенди түшүндүрөт. Бир адамды өлтүрүүгө байланышпаган башка дагы кылмыштар бар экендигин биз эстен чыгарбашыбыз керек. Ошондой эле биз эгерде ушулар тарабынан жасалганда бир нече пункттар кошумча болуп квалификацияланарын да унутпашыбыз керек. Мисалы анын ичинде бир адамды ошол кылмыштуу топ тарабынан өлтүрүлсө, анын ичинде пайда табуусу бар, эки же андан адам тарабынан кылмыштуу топ тарабынан кылмышты жашыруу максатында. Демек, оордотуучу жагдайлардан 5-6 болушу мүмкүн. Демек, алардын бардыгын ушул жерге квалификация кылып кошушубуз керек. Бир эле пункт менен эмес да. Демек, экинчи бөлүктүн 5-6 оордотуучу жагдайы болушу мүмкүн. Демек, ошолордун бардыгы айыпталуу мезгилинде коюлуш керек ошол айыпталып жаткан адамдарга. Демек, биз ушул акыркы 18 пунктту койгондон кийин андан тышкарыда кайсы кошумча статьяларды беренелерди айып беренелер боюнча айыбыны угузуу керек экендигин эч качан унутпашыбыз керек. Биз жалпысынан адам өлтүрүү статьясы боюнча жалпы белгилерин, өзгөчө белгилерин, ордочу белгилерин айтып өттүк. Адам өлтүрүү 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү жана биз айткан жөнөкөй бөлүгү, экинчи бөлүгү ордотуучу жагдайлары менен. Адам өлтүрүү бул өзгөчө оор кылмыштарга кирет. Анын жазасы катары 12-ден 15 жылга жана өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы каралган. Биз жалпысынан ушул адам өлтүрүү боюнча ушул берене боюнча